Мекен Инфо гезитинин башкы редактору Дайырбек Орунбеков. Келип берсеңер. Балдар, тынчтанып бери карап койсоңор, эми свет күйөт, биз чалдык телефон азыр. Силер үчүн күйгүзөт азыр. Саламатсыздарбы? Алгач сөзүн башын кирип келе жаткан жаңы жылыңыздар менен куттуктайм. Анан биздин гезит, Мекен Инфо гезити жана маалымат KG сайты жылдын жыйынтыгын ушул жылда болуп өткөн ар кандай коомдук саясий кырдаалдарга өзүнүн баасын берди. Жылды жыйынтыктап атып, гезиттер арасында салт болуп калгандай жылдын мыктыларын аныктадык. Биздин окурмандар, ошо коомчулук, элдин суранычы, өтүнүчү менен ушу Саруу айылына быйылкы каармандык үчүн, ушул элдин байлыгы элге калсын деген баатырдык, ушу күжүрмөндүк үчүн Саруу айылына жылдын баатыр айылы деген наам бердик. Ошо бул жылдын баатыр айылы деген наам жекеле биз жеке менин көз карашым эмес, бул жалпы коомчулуктун берген баасы, жалпы элдин берген наамы. Ар кандай сыйлыктар көп. Президенттин, өкмөттүн, же болбосо кайсы бир уюмдун сыйлыктарынан дагы жогору баа наам бул элдин берген баасы болуш керек. Бул биз ушу Саруу элине дагы күжүрмөндүк каалайбыз, ийгилик каалайбыз, бекемден соолук каалайбыз. Ошол атайын диплом алып келгенбиз. Өзүңүздөр билгендей, баатыр айылы Кыргызстанда эч бир айылда же болбосо шаар кыштактарда берилген эмес. Биздин тарыхыбызда эң биринчи болуп ушу сиздердин намыстуулук менен жүргүзгөн, сиздердин күжүрмөндөрүңүздөр менен жүргүзгөн иш аракетиңиздер ушул тарыхта биринчи жолу баатыр айыл деген наам алып атат. Балчалар жигиттер. Бул баарыбыздын жеңишибиз буюрса, камалып жаткан балдарыбыз аман эсен келсе. Анан мен чындап эле буга биринчи жолу иш сапар менен келдим бул айылга. Бүгүнкү иш-чарага чейин бул жерде жигиттер менен жолуктум. Мен алардын көзүнөн баатырлыкты, манас атан духун көрдүм. Мен айтат элем, ушу эгер жигит болуп биздин байлыгыбызды коргой албасак, жигит болуп элдин намысы үчүн чабылган камчы болуп бере албасак, анда жигит болуп эмне жүрөбүз. Мен ойлойм, ушул кыргыз эли, бардык коомчулук бүгүнкү саруулук азаматтардын, саруулук элинин атынан ушу элден үлгү алып, намыска кандай туруп бериш керек экен. Кыргыздын улуу духу, Манас атабыздын духуна кандай болуш керек экен? Ошого аныктап берди деп ойлойм. Рахмат сиздерге. Чоң рахмат. Мына биринчи жолу тарыхта Саруу жылдын баатыр айылы деген наамды ыйгарылып атышы. Демек, коомчулукта туура сөздөр, туура маалыматтар берилип, анан ошол элди сурамжылоосунун негизинде мына биз баарына эле тарына бериш керек. Элдин арасында дагы бизге берилген баалардын жакшылары көбүрөөк. Ошон үчүн дагы жолу Мекен Инфо газетасынын жалпы жамаатына ыраазычылык, жалпы бүтүндөй элдин сурамжылоосу менен Сарууга баатыр айыл деген наамды алып келип бизге сертификат берип атканыңыздарга чоң рахмат. Турсунбек агайга да чоң рахмат. Абалды сурап койгондун өзү эле бул чоң иш. Сиз келип абалды сурап, биздин ден соолугубузду сурап, эмне болуп атасыңар деп жайды сурап койгондун өзү эле жакшы. Анан ушул баатыр, жылдын баатыр айылы деген наамды мына биз айылдын ынтымагы жеңди деп ойлойм. Айылдын балдардын келаткан биримдиги жеңди деп ойлойм. Анан ушул ынтымак, биримдик мына ушул бүгүнкү жаңы жыл тозуп аткан балдарга жуксун. Жаңы жылыбыз жакшы жылдап келсин. Эски жылыбыз саясий бирнекин кыйынчылыктар менен болуп атат. Буюрса Кудай кааласа, бу дагы өзүнүн жемишин берет. Мына биринчилерден болуп келатат. Эмки жылга
толық жеңіс менен, жақсы игіліктер менен, жаңы жылыбыз жақсылықтарды алып келген жыл болсын деп, бұл батыр балдардың қолын қарап қоялы. Сол елдің, айылдың батыры деген намды алған. О жерде батыр балдарымыз бар, сол күні түні де өз жерде жүрген. Baştan başlап, майдан бері. Мынау сол батыр балдарды. Ол, кел сәке. Bir yaxşı. Gel. Qoşum. Liderler. Hemen. Gel başlagan liderlerimiz. Anan Siyasi yemede turupta. qo'shimcha bir aytib qo'ying. Va Quraya qabata жүрбөйт. Kim Dayırbek Üniversitesi alып келген ekan. Буга негизи гүл кошоналарга келиш керек эле. Кыш болуп калды да туурабы? Гүл жок, анан эми азыр гүлдүн ордуна бир байкебизге бир эме берип, азыр мен бизге 1000 сом берейин. Азыр эле бер. Мен эми айлык албай жүрөм да, туурабы? Азыр бир 2 шампанский кылып, жаңы жыл аттырып коелу. Кандай дейсиз? Өзүңүз, Hayır, hazır. Gel. Мына батыр емес менен жандош менен келді. Рахмат ағаға. Дәуір жолы тұршымаға. Бай болыңыз, денсаулықта болыңыз. Bunu mene söylep görelim. Hurmatlı sarılık bir tuğanlar. Ötkönde gubernatör çıkıp alıp aytты da Sarıda 5-6 tane bala var. Oşolarla eldim barınızı çur salıp atattı. Жаңы жылдың Эзерде чынеле алдында беш- биздин айылга бир жакшы кабар менен келген Мекен инфо маалымат кежи уюмуна ыраазычылык билдиребиз. Ошонун директору Дайырбек мырзага чоң рахмат. Ушу Сарылынын балдарынын ынтымагын, балдардын туруктуулугун, балдардын эрдигин баалап, ушу биздин айылга Баатыр айыл номинациясын элдин суроомчулоосу менен элге туура информация берип, багыт берип, ошо элдин оозунан алынып келинген дипломду ыйгарып атканыңыздарга чоң рахмат. Сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Ишиңиздерде ийгилик, жаңы жыл жакшы жылдардын, ийгиликтин жылдардын, бакубаттын жылдары ушу элибизде, журтубузда, мекенебизде ынтымак, алга жылуулардын жылы болсун. Бардыңыздарга рахмат. Biz жерде мындай да негизи бийлик өкүлдөрү ким болбосун карапайым адам үн катып көйгөй чыгаргандан кийин ошол эл менен келип эсептешип, ошол көйгөй эмнеден пайда болду, жериндеги эл менен сүйлөшүп ошону чечкенге аракет кылыш керек да. Мисалы үчүн Каптагайып келгени 6 ай болду, 6 айдан бери бир ушул элге келип, эл менен иш жүргүзгөн жок да. Ал эмне себептен экенин билбейм. Бирок ал жанагы 5-10 киши деп атпайбы? Ал 5-10 киши просто аларды камап, анан жанагы калган эл тынчыйт деген ой менен ошону айтып атат да. Бирок андай эмес. А дегенде эки баланы камашты, провокация жасап. Аны менен эл токтогон жок, эл ого тергүчөдү. Азыр эми ошол 5-6 баланы камаган менен ал маселе чечилбейт. Ал маселени чечиш үчүн ошол жеринде эмне көйгөй пайда болсо, ошол көйгөйдү чечмейинче ал маселе турган. Ал кумтөргө зыяны тийген үчүн эл көтөрүп чыкты. Себеби мындай мына айылыбызда айдаган өсүмдүктөрдүн түшүмдүүлүгү төмөндөдү, кээ бир өсүмдүктөр өспөй атат. Андан сырткары мына бактарыбыз куурап атат. Ал эмнени кесепеттен ушул экология тийгизген зыяндын таасиринен болуп атат да. Ал экологиялык зыян ошол кумтөр тарабынан уулуу заттар айылына чөйрөгө тарап, мына ошол жанагы пайдалуу курт кумурскалардын баары жок болуп кетиши, чымчыктардын жок болушу. Мына азыр бизде чардаган бакалар көп, ошол бака да жок болуп кетти да. Мына ошол пайдалуу курт кумурскалар, ошол жанагы зыянкечтерди жей турган курт кумурскалардын баары жок болгондон кийин азыр мына ошол биздин жанагы абабызга, жерибизге, жер кыртышына таасирин тийгизген үчүн мына ошол кесепеттен мына элдин чыккан ошол болуп атат. Андан сырткары мына элибизде оору көбөйдү. Рак оорусу көбөйдү, жүрөк оорусу көбөйдү, мына инсульт деген көбөйдү. Мына ошонун баардыгы эле эл бекерден чыккан жер жок. Элге ошол таасирин тийгизип аткан үчүн чыгып атат да. Эң ошону мына бийлик өкүлдөрү келип, эл менен туура иш жүргүзүп, ошол аркасында иш алып барып койсо, мындай болбойт болчу да эл.
Эми Саруу буш Кумтөр боюнча көтөргөн наразычылык акцияңыздар дагы уланабы же токтодубу? Эми биз акцияга талап коюп чыкканбыз, 3 эле маселе талап коюлган. Биринчиси түзүлгөн келишимдер жокко чыгыш керек болчу. Болгон 1993-жылдан 2009-жылга чейинки келишимдердин баары жок болчу керек болчу. Экинчи пунктубуз экологияга келтирилген зыяндын баары калыбына келтирилип, ошол келтирилген зыян ошол Центера тарабынан өндүрүлө алсın 5 миллиард доллар деген ошону койгонбуз. Анан үчүнчү талап болсо жанагы 70-30% деген алтын түрүндө түшсүн дегенбиз да. Себеби азыр буга чейинки өндүрүлгөн алтындын bir tonnada urudagı sastavı 3%'e çeyin jetpegen bolчу, azыр мына 7%'den жогору деп атат. Биз 70% койгонубуз ошол. Ал акция түрүндө эмес, алтын түрүндө 5 производстволук затырат. Кыргыз эли үчүн 70 мисалы үчүн 20 тонна алтын өндүрсө, ошонун 14 тоннаны кыргыз эли үчүн калса, мына ошондо биз пайда эстейт деп ойлойбуз. Азыр мисалы үчүн мына 16 жылдын ичинде өндүргөн алтындын 270 тонна алтындын болгону 1 тонна 400 килограмм алтын түштүр, 44 миллион доллар пайда таап тур. Анын эмне кереги бар? Мисалы үчүн жана айтып атышат, налог түрүндө 1 миллиард доллар, ал налог сабасыбой түшүш керек. Себеби ал жанагы алтындын себестоимостуна баары отуруш керек да. Ал сөзсүз түрдө чөтүлгөн эл эмгектенип атат, налог түшүп, подоход налог түшүш керек. Жанагы алтындан түшкөн пайда алган кирешенин артында түшө турган налогдор ал сөзсүз түрдө түшүш керек. Өкмөттүн 50% кылабыз деген сунушу. Өкмөттүн 50% кылган сунушуна биз каршыбыз. Себеби биз койгон талап аткарылмайынча биз муну аягына чейин чыгып ушул нааразычылык акциябызды улантабыз. Пока 70-30% чечилмейинче. Мындай графиктер түзүлгөн, балдар өзүлөрү демилге көтөрүп, өзүлөрү келип, ушул жерде тигилей тик турат. Бизде 2 пост бар. Бир главный пост Кызыл суу Каракол, экинчи пост Саруу Бишкек. Ушул жерде машиналар менен турат, кечинде ушу подозрительный машиналарды карашат. Жол тозуулар болбой эле. Эч кимди текшербей элебиз. Биз ички коопсуздук эле сактайбыз. Кечки 10дон кийин окуш балдар чыкпайт. 12ден кийин айыл ичинде мындай жөн эле айдап жүрбөйт машинанычы. Өз көңүлдөрү менен да бияктан кыйын эмес. Ооз экили айтылган ынтымак. Ынтымакка баш ийип баары биргелешип жүрөт. Ошого элибизге да ыраазычылык билдиребиз. Биринчи өзүм тааныштыра кетсем, мен Саруу айылынын тургуну Сарыбаев Айбек. Азыркы Кумтөр акциясы боюнча лидер болуп эсептелем. Биздин кылып аткан нерсебизге ушул жерде жүргөн Саруу элинин жаштары эч качан өкүнбөйбүз. Биз өкмөткө каршы чыккан жокпуз, дагы жөн кайтабыз. Биз өзүбүздүн жерибиздеги ата бабабыз калтырып кеткен ырыскыларды кайра неберелерге ошону кемитпестен көбөйтүп берели деген ниеттебиз. Өкмөттүн көп кысымдары болуп атат. Бардыгына чыдап келатабыз, күчүбүздүн акырына чейин чыдайбыз. Ар кандай провокациялык иштер жүрүп атат. Азыркы тапта Саруу айылда болгон ынтымак комитети иштейт. Саруу айылынын карлардын арасынан, аялдардын арасынан, апалардын арасынан, жаштардын арасынан ушундай чыгып 2014-жылды биз айылдын ичи ушу жеңиш жылы деп жарыялайлы деп атабыз да. Анткени Кудай буйрса тилегибиз бар. 2014-жылы азыркы өкмөт бизди Саруу айылынын жылдын эң мыкты баатыры деген наамга татыктуу кылган биздин бир чети өкмөтүбүз болот. Ушуга жеткизип Айыл өкмөтү. Жок, азыркы өкмөт өйдү жакта отурган төбөлдөрчү. Анан биз ошолорго бир чети баягы Саруу элин ушунча жаман жагынан көргөзүп атат. Бирок түшүнгөн карапайым эл ушунчалык барктап биздин кыргыз эл үчүн, айылыбыз үчүн, өзүбүз үчүн эмес, кыргыз эл үчүн деп кылып аткан ушу акциябызды түшүнгөн элдерге ыраазычылык билдиребиз. Келечекте Кудай буйрса ак элет сынбайт дейт, элибиз түшүнөт. Азыркы бийликтин элге кандай кылып аткан зордук зомбулугун, мыйзамдын чоңдорго иштебей карапайым иштеп атканын, ушул биздин Кумтөргө адвокат болуп аткан чоңдордун кыргыз элине бетин ачканга биз аракет кылабыз толук. Күчүбүздүн акырына чейин турабыз да. Анткени биз бул жерде кыргыз элинин байлыгын урдаган жокпуз. Бирөөнө курал болгон жокпуз. Мен ойлойм ушул жерде жүргөн акцияга чыккандар чыныгы Манастын урпактары депчи. Анткени
бизде болгон жүрөктө чындык бар. Бизде курал жок өкмөт менен салгылашкангачы. Биз ушу чындык менен, биримдик менен, ынтымак менен ушул күнгө жетип отурабыз. Кудай буйрса, мындан арты ынтымагыбыз дагы ыдырабайт, сарыбайлы көбөйбүз, азайбайбыз да. Багында неме айтпадыбы? Эмил Каптагаев. Сарынын ал жерде сарын эли чыгып аткан жок. Ал жерде сырттан келген бирөөлөр провокация кылып жөн эле саясат кылып атат депчи. Эми бул сырттан келген бирөөлөр саясат кылганда мына 7 айдан бери айтылып келатат көптөр. Жок, өкмөттүн фактысы жок да, факты менен сүйлөбөйлү. Фактыны көргөзсө, эгерде өкмөттүн фактысы болсо, эгер кыргыз элин азыр ушу сарылыктарды, именно ушу сүйлөп аткан мага окшогон жигиттерди кыргыз элинин душманы кылып, 20-кылымдын репрессиясына айланып баратат да, азыр айтсакчы. Бул грамотный түрдө репрессия болду. Мурда ушундай бизге окшогон чыган жигиттерди Атабек сыяктуу жерлерге апарып атып салса, азыр Эсенбайга камап, баргандай зордук зомбулук кылып, өкмөткө сын пикир айткан бизге окшогон жаш балдарды сындырыштын максаты болуп атат. А бирок кыргыз эли ойлойм ушундай жөнөкөй карапайым балдар көтөрүп чыккан маселени колдосо ошондо өнүгөт деп.